Саламатсыздарбы. Эмеси де ошондо программасы. Көмтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров, экология мен климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова жана Көмтөр Голд компанияга тышкы башкаруучу болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк бүгүн журналисттер менен жолугушуу өткөрдү. Бөлтүрүктүн айтымында канадалык компания азыр жапайы жырткычтыкка барууда. Нам необходимо срочно восстановить. Азыр биз кенди башкаруу боюнча автоматташтырылган системаны калыбына келтирип жатабыз. Өзүңөр билгендей, Көмтөр Голд компания иштеткен Көмтөр кенинде кызматкерлердин бири да компьютердик программаларга 15-майдан тартып кире албай калган. Бизде негиз жана факттар бар. Аны Центера Голд компаниясы Канададан жасаган. Работу Көмтора. У нас есть основания полагать и факты, что это сделано руководством Центера Голд Inc. из Канады. 24 жыл ичинде канадалык компания кыргыз алтынынын эсебинен 11,5 миллиард доллар пайда тапкан. Кыргызстан өзүнө болсо 8 эсе аз, 1,5 гана миллиард доллар тийген. Бул алтындын баасын гана санаганда. Мындай эбегесиз карактоого кошумча мөңгүлөр бузулуп, өлкөгө башка дагы экологиялык зыян тийген. Батыш менеджерлери болсо бардык мүмкүн болгон жерден кыргыз бийлигин алдаган. Ошоке Кыргыз Голд компания тиги дивидендтерди Центрага жиберип атканда салык төлөбөйт да. Внутривидовые сделки, третьи лица деп соглашениянын ичинен жазып койгон экен. Ошонун негизинде биз төлөбөйбүз дейт. Анан биздикилер макулдай берген экен. Канададан жанагы Центера компаниясы, Канаданын компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз алтын компаниясы өзүнүн кожоюнуна ошого дивиденд төлөгөндө 84 миллион доллар дивиденд төлөгөндө 5% кармап калыптыр да. Канадалык компаниянын жетекчилиги кыргыз бийлигин гана эмес, катардагы кыргыз жарандардын дагы карактаган. Беркилер болсо жакшы айлыгы бар жумуштан бошоп калбас үчүн эч каяша айта алган эмес жана эмгичи айта албайт. Мисалга, кимдир бирөө бюллетенге чыкса, ага төлөнгөн акчадан дагы салык кармалган. Мындайга сабатсыз, адепсиз жана жапайы деп эсептелген кыргыз өкмөтү да барган эмес. Көмтөр ишканасы бюллетенге чыккан кызматкерлерине төлөнгөн акчадан салык кармаган. Бул салык кодексинин 167 беренесинин 1-бөлүгүнө каршы келет. Ооруп же башка себептен жумушка чыкпай, бирок бюллетен алдында төлөгөн акчадан салык кармалбашы керек. Менден болсо кармалган жана менден гана эмес. И дело в том, что не только с меня. Жапаровдун айтымында комиссия түзүлгөн биринчи күндөн тартып, анын ишине ар башка тоскоолдуктар пайда боло баштаган жана ага маалымат каражаттары арасында көп жылдан бери калыптанып калган жалпы маанайдагы өбөлгө болгон. Көмтөрдүн жетекчилиги эбактан бери эле Кыргызстанда негизги деп эсептелген маалымат каражаттарына такай акча төлөп, өзүнө жагымдуу маанай түзүп алган. Революция болду, ак үй алынган, көк үй алынган, жоголуп кетти, өртөлүп кетти деп бир топ тоскоолдук болду биздин комиссиялардын иш аракеттеринин баарына тең. Сиздер билесиздер, эми көп жылдан бери Центера атайын акчанын баарын таратып, бир топ информационный поленин баарын азыр өзлөрүнүн баарын алып алышкан экен. Ошондуктан бизге дагы бир топ кыйынчылыктар болду. Ошого карабай биринчи этабын бүтүрдүк. Бул оторчулуктун жаңы доорундагы жалпы саясат. Анткени журналистиканын ордуна азыр пиар өркүндөй баштады. Акча төлөгөн ким болбосун, кандай болсун материалды берсе, журналисттер аны текшерип оңдоп отурбай, бурчуна кичинекей реклама деген белгини коя салып, эмнени болбосун жарыялай берет. Мындай манипуляция тууралуу мындан 2 жыл мурда Владимир Познерге берген интервьюсунда америкалык профессор Ноам Хомски да айткан. Например, в первой главе проводит... Мисалга китебибиздин биринчи главасында 1980-жылы Польшада өлтүрүлгөн бир диниятчынын мисалы башкалар менен салыштырылат. Кылмышкерлер кармалып жазаланган. Бирок ошол эле убакта ошондой эле диний себептен борборлук Америкада 100гө жакын адам өлтүрүлгөн. Кылмышкерлер кармалган эмес, кабар да аз болгон. Польшадагы бир өлтүрүү болсо кеңири чагылдырылган. В Центральной Америке никто из убийц не был арестован и осужден. Убийство одного польского священника ярко освещалось в новостях. Ошентип Кыргызстан экономикалык жана саясий жактан гана эмес, маданий жана маалымат жагынан да жабыркап турган учур. Ошондо саламатта калыңыздар.